Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүн биринчи жолу ушул өкмөттө пресс-центрди жандандырып, эл менен коомчулук менен тыгыз байланышы боюнча иш-чараны баштап атабыз. Бүгүн ушул биринчи жолу мен сиздерге чыгып, жалпы болуп аткан иштер жөнүндө айтып берейин дедим. Ишемби күнү 14 мартта Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин жетекчилиги астында Коопсуздук кеңештин отуруму болуп өттү. Отурумдун күн тартибинде бир маселе болду. Бул дүйнө жүзүндө болуп аткан илдет менен күрөшүү, коронавирус оорусу менен күрөшүү боюнча дүйнөдө болуп жаткан көрүнүштөр, анын ичинде ошо Кыргызстанда болуп аткан ушул каршы күрөшүү боюнча кандай иштер жүрүп атат, алар деле жетишкендиктер жана дагы жазыла турган иштери боюнча абдан чоң маселе болду. Экинчиси билесиздер, дүйнөлүк рынокто нефтинин түшүшү 30%-га чейин нефтинин баазы түштү. Мунун себеби дагы ушул дүйнөдөгү негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттердин ортосундагы ар кандай талаш тартыштан кийин ушул ОПЕК уюмуна кирген мамлекеттер жана Россия мамлекетинин ортосундагы талаш тартыштан кийин ушул нефтинин баасы түшүп атат. Нефтинин баасын билесиздер, биздин негизги өнөктөш болгон Россия Федерациясы менен жана Казакстан Республикасы менен бул эки негизги өнөктөш мамлекетибиз. Биринчиден коңшу мамлекеттер, экинчиден биздин жалпы экономикалык бирдикке келген өнөктөш мамлекеттердин экономикасы нефти менен абдан тыгыз байланышкан. Нефтинин дүйнөлүк баасы кандай болсо ошого жараша экономикасы дагы, анан бюджети, мамлекеттик бюджеттери да ошого байланышкан. Анын себебинен эми өзүбүздүн өнөктөштөрдөгү нефтинин баасына улуттук валюталарда, Россиядагы рубль, Казакстандагы теңге дагы нефтинин баасына абдан тыгыз байланышкан. Мына ушул нефтинин баасын түшүүсүнөн кийин коңшу мамлекеттерибиз өздөрүнүн улуттук валюталарынын курсун төмөндөтүүгө мажбур болушту. Россияда 10%-га чейин, Казакстанда 4,2%-га чейин түштү. Биз дагы ошого жараша улуттук валютанын курсун түшүрүүгө мажбур болдук. Бирок мына улуттук банк менен биз бардык иш-чараларды макулдашып иш кылдык. Бул жерде өзүбүздүн улуттук валютабыз болуп эсептелген сомдун курсу 73 сом 1 доллар болуп кабыл алдык. Мына ушул чекте биз кармайбыз. Бул биринчиси. Экинчиси, Коопсуздук кеңешинин күн тартибиндеги экинчи маселе ошол биринчиден коронавирус оорусунун ар кандай экономикага таасири. Экинчиси ушул улуттук валютадагы сомдун курсунун өзгөрүшү боюнча дагы кандай иш-чаралар болуш керек, кандай ыкчам чараларды колдонушубуз керек. Бул боюнча да абдан кеңири сөз болду. Биз эми өкмөт тарабынан кризистерге каршы, каатчылыкка каршы өзүбүздүн иш-чарабызды, иш планыбызды бекиткенбиз. Бул боюнча ар бир тиешелүү экономика жана финансы жаатында иштеп аткан биздин мамлекеттик органдар, министрликтер жана мамлекеттик органдар жооптуу өздөрүнүн милдеттерин аткарат деп бардыгын тактадык. Бул боюнча иш жүрүп атат. Дагы бир маселе, мына кечээ уктуңуздар, Казакстанда жана Өзбекстанда коронавирус оорусунун жарандарга жугушу боюнча фактылар катталды. Бүгүнкү күнү Казакстанда ошо 8 адам деп атабыз. Ал болсо эми Европа мамлекетине барып келген Казакстандын жарандары аркылуу ошол илдет келип жугуп атат.
Бул боюнча дагы Казакстан мамлекетинин бийлиги жана өкмөт абдан чоң иштерди алып барып атат. Экинчиси, Өзбекстанда да кечээ катталды. Мындайча айтканда, ошол бизге абдан экономикалык жактан, социалдык жактан жарандарыбыздын абдан көп катышы бар эки мамлекетте азыр коронавирус оорусу чыкты. Өзбекстан мамлекети менен биздики жүздөгөн, миңдеген адамдарыбыз Өзбекстандагы кирип, Өзбекстандын жарандары бизге кирип, ар кандай туугандарына келет, соода саттык кылат, жана башка иштер менен катышкан катыш абдан чоң. Ошон үчүн бул коркунуч бизге абдан жакындады да. Казакстан менен болгонду билесиздер, бизде 60 миңден ашык биздин жарандарыбыз ошол жакта мигрант катары жүрөт. Мындан тышкары негизги соода өнөктөшүбүз болгон Казакстанда күнүгө жүздөгөн автотранспорттар, товарлар, жарандарыбыз биздики Казакстанга барат, жана ал жактан бияка келет. Мына ушундай катыш абдан чоң. Мунун себебинен жана коронавирус оорусу Кыргызстанга келүүчү коркунучу абдан күчөдү да. Ушул боюнча дагы биз азыр иш-чарабызды мурунку иштеп жактан тартиптен дагы абдан ыкчам чараларды көрүп, ушу медицина жагында ошолорду кирип жаткан авиакаттан менен, автожол менен, темир жол менен кирип аткан ар бир жарандын, чет элдик жарандын жана өзүбүздүн жарандарыбызды текшерүү процесстери абдан күчөйт. Мен суранып кетер элем, кээ бир текшерүү процесстери узарат. Мына ушуларды дагы түшүнүү менен кабыл алып, сиздерден биз жардам сурайбыз. Ушул чыдамкайлык менен түшүнүү менен мамиле кылып бергениңиздерди суранабыз. Мындан тышкары мына 2 күн болду. Ушундай себептердин, коронавирус оорусунун, жанагы экономикада болуп аткан товарлардын бааларынын кээ бирлеринин өсүшү боюнча кечээ биз дагы ыкчам иш-чараларды колдондук. Биринчиден, кээ бирлери ушу Казакстанда чек-араны жааптыр. Казакстан билесиздер, бизде негизинен жана унду, нанды, буудайды алып кирүү негизи Казакстан менен Россиядан келет. Мына ошонун себебинен туура эмес маалыматтар атышып, элди дүрбөлөңгө салышты. Өзгөчө Бишкекте жана кээ бир райондордо ошондой болду. 1300 сом турган бир мешок ундун баасын 2000ге чейин чыгарышкан убактар болду. Бул эми абдан мындай өкүнүчтүү көрүнүш болду. Себеби дегенде кээ бир ишкерлер ушундай мамлекет дүйнө жүзүндө кыйынчылык болуп атса, анын ичинде Кыргызстанда ушундай кыйынчылыктарга каршы туруу боюнча абдан чоң иштерди жүргүзүп атсак, өздөрүнүн байуу, өздөрүнүн бир жеке кызыкчылыгын өйдө көрүшүп, жанагындай негизи жок эле ушундай нанды жана башка унду жана башка товарларды кымбаттатканга аракет жасашты. Мунун себебинен биз дагы мына кечөө дем алыш күнү чыгып алып, мен да өзүм барып кыдырдым. Дордой дыйкан базарын жана соода түйүнүнүн бир сети бар. Фрунзе соода түйүнүнүн бирине барып жолуктум. Ошол жерде көрдүк кандай көрүнүштөр болуп атат. Дордой дыйкан базарында унду жөн эле сатып жүргөндөр кээ бирлер кампасын жаап, унду кымбаттады же жок деген шылтоо менен жаап, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгында ошо кымбат сатабыз деген иш аракеттер болду. Жарандарыбыз менен да жолуктум. Кээ бирөө чыны менен нааразы болушту. Кээ бирөө өкмөттүн ишине нааразы болушту. Монополияга каршы кызматтын ишинин жакшы таасири тийбей аткандан нааразы болушту. Бирок бул күтүлбөгөн нерсе болду. Күтүлбөгөн нерсе. Ушак чыгарышып, социалдык сеттерде, тармактарда ошондой чегара жабылыптыр. Анан ун келбейт экен, анан башка товарлар да кымбаттайт экен деген ушак сөздү таратышты. Бул боюнча өзүм да көрүп келдим, элден өзүм да уктум сын пикирди. Бирок айтар элем, мынакей ушул ооруга байланыштуу, жанагы экономикадагы нефтин түшүшүнө байланыштуу, валюталардын курсуна түшүшүнүн себебинен мен 2 жолу Казакстан Республикасынын премьер-министри менен сүйлөшүп, бул оорунун пайда болушуна жараша жарандардын кыймыл аракетин жана жүрүшүнө чектөө кирет. Текшерүү процесстери кыйындай, татаалданат.
себеби дегенде биз ошол процедураны сөзсүз жасашыбыз керек. Бирок бизнеске товар жүгүртүү боюнча эч кандай тоскоолдук болбойт. Мына кечинде да сүйлөштүм. Азыр эми Казакстан президентинин жарлыгын аткаруу боюнча биздин билишибизче өкмөт өзү ыкчам иш-чараларды иштеп чыгып атат. Ошол жерде да айтылат. Биздин экономикалык катнаштарыбыз, жарандардын бири-бири менен катнашы абдан чоң мамлекеттер, андайга барбашыбыз керек деп сүйлөштүк. Андан мурунураак билесиздер, мен Михаил Владимирович Мишустин менен сүйлөшкөм, Россия Федерациясынын премьер-министри. Ал жерде дагы биздин позициябыз бири-бирибизге дал келет. Сөзсүз түрдө жарандарды текшерүү, жүрүм-туруму боюнча абдан чоң мындай механизмдер кирет. Оорну таратпоо боюнча, оорнун жугушун минималдаштыруу боюнча. А бирок бизнес тарабына эч кандай чектөө болбойт. Ал жерде да балким кирип чыгып аткан бизнесмендерди текшеребиз, бирок товарлардын жүрүшү боюнча эч кандай проблема болбойт. Бул бир. Өзбекстан Республикасы менен деле ошондой болот деген ойдомун. Менин коллегам менен Абдулла Нигматович менен сүйлөшө элекмин. Бирок биз айттырдык, алардын ою боюнча деле ошол тышкы иштер министрлери сүйлөштү бири-бири менен. Жана башка чек ара кызматтары бири-бири менен сүйлөштү. Ал жерде деле ойлор ошондой. Соода, бизнес тарабына эч кандай тоскоолдук болбойт деп атабыз. Өзүбүздүн ичибизде кандай иш-чараларды? Мына бүгүн өкмөттүн чечимин чыгардык. Бүгүндөн баштап монополияга каршы кызматыбыз бүгүн унду бүтүрөт. Унду жана нандын баасын чектөө киргизебиз. Ошол койгон чектен ашырып саттыруу боюнча. Бул боюнча биз укукту өкмөт азыр бердик монополияга каршы кызматына. Алар ундун жана нандын баасын бүгүн чыгарып беришет. Региондордо канчадан сатылыш керек? Алыскы региондо канчадан сатылыш керек? Бишкекте кандай болуш керек баасы? Мына ушулардын баарын тастыктап, анан элибизге жеткирип беребиз. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздер да жардамыңыздарды берсеңиздер, буларды ыкчам түрдө элибизге жеткирип, элибизди дүрбөлөңгө салган кыймыл аракеттин баарын токтотушубуз керек. Токтотуп, ар бир жаран унду, нанды, кумшекерди, өсүмдүк майын жана башка товарларды канчадан алса болот, ошого жараша өзүнүн бюджети менен жашоосун улантууга биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Сөзсүз түрдө айтылды сын пикирлер, муну мурунураак жасасаңар болмок деп. Бирок биз мындайды күткөн эмеспиз. Биздин ушундай жарандарыбыз ушак таратып, өзүнүн бир жеке кызыкчылыгын, элдин, коомдун, мамлекеттин кызыкчылыгынан өйдө коет экен деп. Бирок бүгүндөн баштап монополияга каршы жана башка кызматтардын баардыгы иштейт. Бүгүн эртең менен 8:30 өкмөттүн чогулушун өткөрдүк. Ал жерде укук коргоо органдарына, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшө турган кызматка, ички иштер органдарына, мамлекеттик коопсуздук кызматына баардыгына тапшырма берилди. Бүт ушундай жанагындай элди дүрбөлөңгө салып, социалдык тармактарда ушактарды таратып, ушундай кыйынчылык дүйнө жүзүндө болуп атса, андан Кыргызстаныбыз коргонуп атсак, ошого каршы иштеп аткандардын баарына мыйзам түрүндө чара колдонушубуз керек деп биз азыр тапшырма бердик баардыгына. Ушул боюнча бүгүндөн баштап кыймыл аракет мыйзам түрүндө күчөйт. Мен ошону сиздерден суранып кетем. Сиздер да жардамыңыздарды берип, мекенибизди ушундай оор учурда чогулуп коргошубуз керек. Биринчиден жанагындай оорудан. Экинчиден тартип бузгандарды элдин кызыкчылыгынан өзүнүн кызыкчылыгын өйдө коюп, кызыл кулактык деп коет, спекуляция. Ошолорго жол бербешибиз керек. Биздин элибиз эртең ачка калам, азык-түлүк продуктысы калбай калат деген түшүнүктөн кетиш керек. Биз эми мен кечөөдө айттым, биздин элибиз канча деген ачарчылыктарды, кыйынчылыктарды тарыхында башынан өткөргөн. 30-жылкы ачарчылыкты башынан өткөргөн. Биздин элибиз согуш убагында Ленинградда да блокаданы башынан өткөргөн. Блокада 900 күн болгон, билесиздер да. Ленинград блокадасы башынан өткөн биздин элибиз. Мына ушунун баарын башынан өткөргөн. Ушундай өнүккөн учурда
мен ачка калам, продукт жетпей калат деген түшүнүктөн алыс болуш керек деген ойдомун. Дүрбөлөңгө түшүп аткан ушактарга ишенип аткандарды биз түшүнөбүз. Себеби дегенде маалыматтар кээ бир учурда жетпей калат. Бирок мен өкмөт башчыларга катары айтам, продукт маселеси боюнча проблема болбойт. Biz hazır un boyunca жана башка продуктлар боюнча 400 миллион сом бюджеттен бөлүп атабыз. Мындан тышкары эки мамлекеттик коммерциялык банктар 200 миллиондон 2 Айыл банк жана РСК банк экөө чыгарышат. 800 миллион сом азыр ушул un, буудай алып келгенге жумшалат. Мындан тышкары материалдык резервтер боюнча мамлекеттик фондубузда 60 миң тоннадан ашык un жана буудай бар. Буларды да азыр жетишпей аткан жерлерге чыгарабыз. Ошо биз коюп берген баа боюнча чыгат. Базарларда, райондук борборлордо айылдарга чейин жеткирип, ошолордун баарын элибизди камсыз кылабыз. Бул боюнча мындай элибиз дүрбөлөңгө түшпөсө болот. Бүгүн болсо эми ыкчам түрдө ушундай ар күнү саат 11-де же болбосо керек болсо каалаган учурда ушундай келип маалыматты бергенге эки штаб бар, билесиздер. Бирөө коронавирус оорусуна каршы күрөшүү боюнча штаб, бир вице-премьер министри Салтынай Сейитбековна жетектейт. Экинчиси экономикалык каатчылык боюнча дагы штаб түзгөнбүз. Анын жетекчиси Асрандиев Эркин Шамшудинович. Алар да келип болгон коомчулук кызыккан, сиздер кызыккан баардык суроолорго ыкчам жооп бергенге биз баардык кыймыл аракеттерди жасайбыз. Ошол режимде иштейбиз. Бүгүнкү күндөн баштап өкмөт дем алыш күнү жок. Бул каатчылыктар менен күрөшүү боюнча режимде иштейбиз. Дем алыш күн эс алуу деген токтоду. Өкмөт мүчөлөрү жана мамлекеттик органдардын жетекчилери, орун басарлары, акимдер, областтын жетекчилери баардыгыбыз ушундай режимде иштейбиз. Күн түн дебей элибиздин суроолоруна жооп берүүгө даяр болобуз. Кандай? Анан билесиздер, мына бүгүнкү күндөн баштап мектептерде окуу процесси каникулга чыкты. Жогорку окуу жайлардын баарын каникулга тараттык. Мунун себеби биз кошуналарга келген оорулардан жанагындай элдерди чогултуп, оюн зоок өткөрүүдөн, мектептерде чогулуу, окуу жайларда чогулуудан алысыраак бололу дедик. Себеби дегенде бул коронавирус илдети ошол чогулганда баттарай турганын баарыбыздан көрүп атабыз. Аны Кытайда да ошондой болду. Мына Кытай мамлекетинин жеңип атканы ошо бардыгын жанагындай изолировать этип, үйлөргө, өзлөрүнүн үй бүлөлөрүнө кармоо жолу менен, көчөлөрдө жанагындай эл көп бара турган жерлерге азыраак баруу жолу менен алардын баары тең ошол азыр минималдашты. Азыр көрүп атасыздар, статистика боюнча Кытайда башында миңдеген адамдар күнүгө ооруга чалдыгып аткан болсо, азыр мына 2 күндөн бери 8-7 деген цифраларды көрүп атабыз. Демек, Кытай мамлекети ошол ооруга кантип күрөшүү боюнча баардык ыкмаларды өзүнө чыгарды. Алар бизге тескерисинче бул жердеги Кытай эл республикасынын элчиси боюнча аркылуу бизге айтып атышат, эмне жардам керек. Себеби дегенде бизде тажрыйба пайда болду. Биз силерге жардам берүүгө даярбыз деп. Бизге эле эмес, баардык дүйнөдөгү башка мамлекеттерге жардам берүүгө Кытай эли өзүнүн колун сунуп атат. Биз да ошонун менен болуш керек. Анан биз эми суранып кетишибиз керек. Каникулга тарадык деп балдарды магазинге, ресторанга, жана балдар ойноочу жерлерге, оюн зоок жерлерге жибербей, ошолорду үйдө кармаганга, алысыраак кармаганга биз чакырып кетели элек. Каникулду биз ошон үчүн пайдаланалы дедик. Бул ооруну тартип менен жеңебиз. Баарыбыз көрүп атабыз. Тартип менен жана адистер айткан, өзгөчө саламаттык сактоо министрлиги айткан эрежелердин баарын биз сакташыбыз керек. Сактап, баардыгыбыз ошол жалпы кабыл алынган эрежелер менен
бул илдетке каршы тура алабыз деген ойдомун. Мына азыр дагы бир маселе чыкты. Ак жол чек ара постун Казакстан Республикасы менен макулдашуу боюнча реконструкция жүрүп атат. Ал жерде жалгыз гана биздин Казакстан менен Кыргызстандын жарандары гана өткөнгө уруксат бердик, эки жактын макулдашуусу менен. Калганы болсо Кең Булуңдан, Токмок чек ара пунктунан жана Ак Тирек чек ара пунктунан, анан Чоң Капка чек ара пунктунан гана өткөнгө уруксат бердик. Калганы болсо ошол чек аралардан жүк дагы өтөт, бизнестин товарлар дагы ошол калган чек аралардан өтөт. Муну да биз бизнес кылып аткан жарандарыбызга, анан Казакстанга каттайм деген жарандарыбызга кайрылып кетер элек. Ошол жаңы реконструкция бүткөнгө чейин Ак жолдогу, билесиздер, Ак жол өзү эң чоң өткөрүүчү чек ара пункту. Муну оңдоп түзөгөнгө чейин ошол биздин койгон шартыбызга көнүп ылайыкташып турганды биз суранып кетер элек.